Мінекей, биздин пельмендерибиз дагы төйлүп бүттү. Эми кайнап жаткан казандагы шорпого батотто пельмендерди бышырып баштайбыз. Пельменди биз кайнап чыккандан кийин 7-8 мүнөттө бышырып алабыз. Мінекей достор, биздин пельмен дагы даяр. Аябай сонун болуп пышты, камырлары эзилген жок. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Достор, эгерде рецептим жакса, анда сиздерден комментарий күтүп калам. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.